Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер. Бүгін 4 сентябрь 2021 жыл. Бұл Red сортынан құралған алма бақчасы. 2020 жылы март айында тегілген көчөттөр. 2 жыл, 2 вегетационный период өтті бұларға. Бұл бақчаны көчөттөрү ошол Сербиядан келген көчөттөр екен. Мында мөмөлөр турат. Бұл Red деген сорт алманын. Американың қызыл спорт үйіндегі сорты. Мөмөлөр аябай чоң, мен қолым сызгыч болгондо да жакшыраак түшүндүрүлмөк. Күн жакшы тийбеген жери мындай жакшы кызарган эмес, бирок жалпысынан жакшы кызарган. Бул жерде катар аралыгы 4 метр, катардагы эки көчөттүн ортосу 2 метр. Бул быйыл курап калгандардын ордуна жаңы көчөт тийилгендер бар арасында. Ошолор бою кичирээк. Анан бул жактагы катарлар болсо сууну көбүрөөк ичкендиги үчүн бутактары дагы узунураак болуп өскөн. Бул жерден нормада бир мөмө дарагы мөмө бергенге чейин 60-70-80 сантиметр өссө туура болот. Бирок бул жерде 1 метр, 1,5 метрге чейин өскөн көчөттөрдү көрүп атабыз. Градустарды кеңейтиш үчүн колубуздан келишинче жанагындай ыкмалар менен зубочистка, тиш чукуштарды сабы менен ачканга аракет кылынган бул бакчада. Бул досумун, Мыктыбек деген досумун бакчасы. Чаңдаштыруучу катарындагы Golden Delicious деген сорт колдонулган. Ортосу беде. Мал жаныктар үчүн тойтуу өсүмдүк катары беде өстүрүлөт. Атайын аппарат менен орулат бул дагы. Бул Golden Delicious алмасы. Бул дагы Золотой Green деген намы менен таанылган Кыргызстанда. Бул жерде дагы башка бардыгы мөмө кирген жок, эми 2 жыл. Бирок жалпысынан жакшы өсүүсү. Спорт үйүндөгү мөмө болгон үчүн 1 жылы жакшы өсө алган жок. Мына 2 жылдан баштап уже Golden Delicious жакшы өсүп баштады. Бул жерде дагы жакшы мөмө берген алма көчөттөр турат. Мына сөңгөктөрүн караңыздар. Бутактардын кенен градусун караңыздар. Бул жерде тооктор бар экен айылда. Ошого байланыштуу тоок чокуп, анан курт кумурска зыян берип аткан учурлар бар экен. Аны дагы алдын алышат экен эми. Жалпысынан бактын көрүнүшү ушундай. 60 сотук жер.